2022 жылдын 1 февралына карата бизде каттоодон өткөн субъекттер боюнча 710.412 салык төлөөчү турат. ККМ боюнча стоимость ККМ канча? Стоимость ККМ эгерде мына базар эмесинде болсо баасында бир 13.000ден өйдө да. $300 примерно. Моделине карата. Аны ким төлөйт? Эми бүгүнкү күндө мен суроону мындай деп түшүнүп атам да, бүгүнкү күндө жана ишкерликке ишмердик субъектилерге оорчулук болуп калбастан мен маалымат берип коеюн. Бүгүнкү күндө биз жанагы 3 банк менен түзүлгөн тапшырма алган Айыл банк, РСК банк, андан тышкары Керемет банк. Бүгүнкү күндө тендердин аркасы менен жыйынтыгы менен 2 банк, Керемет менен РСК 2000ден ашык көзөмөл кассалык машинаны алып коюшту өзүнө. Бул бекер акысыз берилет. Бүгүнкү күндө акысыз берилет. Так, андан сырткары бул жерде мисалы үчүн мына 30 миллион сомго чейин налог төлөнбөйт, а? Туурабы? Бул 8 миллионго чейин. Что делается для развития кластерного производства? Мына мисалы үчүн мен мындай айтып коеюн да, мына Токмокто bir чоң кластерный производство бар. 15.000 гектар жер алган, эгет аны түшүмүн алат, алып келет, жанагы жип чыгарат, андан кийин до конечного потребителя муну жеткирет. Бул жерде многомиллионный мындайчасын айтканда вложение болот да. Мен билгенден 1 миллиардтан ашык сом вложение кылышкан. Булар кандай түрдө налог төлөшөт? Мына обороту миллиардтан ашып кетсе, анда деген бул жанагы жалпы режим боюнча иштейт да. Ошо жалпы режимде болсо жанагы салыктар, пайдадан салык, сатуудан салык жана кошумча нарк салык төлөйт. Бүгүнкү күндөгү жанагы биздин дагы бир нерсе да, мына статистика боюнча биз бүгүнкү күндө канча производство иштейт? Промышленный производство канча иштейт бизде Кыргызстанда? Мейлі, бұларға жооп бербесеңіз деле мейлі. Мен эмне үчүн айтып атам, биздин мына мен атыма, бул жерде депутаттардын атына бир нече арыздар келип түштү. Бул мынагы чоң базарлар боюнча. Бүгүнкү күндө 100 миңдеген ишкерлер базарларда иштейт. Кара Суу базарында, Дордой базарында, ошол эле мезгилде алар кредиттер менен иштейт. Анализдеп көрсөңүздөр, 30-40% кредиттер менен иштейт. 30-40% булар под реализацию Турциядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден товар алып келип иштейт. Ал жакта берген фабрикалар буларга жанагы срогун коюп берет. 6 айга мисалы үчүнчү 1000 единица товар берсе, 6 айга берет дагы. 100 сомдон берген болсо, алар 6 айдан кийин жанагы товардын тыйынын кайрадан требовать этип баштайт. Алар ошол кийинкиге иштеш үчүн булар мисалы үчүн 100 сомдон алган товар 90 сомдон сатып болсо дагы кийинкиге иштешкенге булар аракет кылышат да. Ошонун негизинде мунугу бүгүнкү күндөгү жанагы базарларга на патентной основе надо оставить все это. Это чисто предложение, сунуш катары. Лучше патенттин пайызын бир 50%га көтөргүлө сүйлөшүп турупчу. ККМ койбогула ал жерге. Я понимаю, если эгерде стандартный помещенияларга жана футболка менен жүрүп, тапочка менен жүрүп, жана торговый жанагы центрлерге кое турган болсо, это хорошо. Бүгүнкү күндөгү биздин Дордой, Кара Суу жана чоң ири базарларда иштеп аткандар, мисалы үчүн суукту суук дебей, мына ысыкты ысык дебей, булар иштешет. Иштегенде дагы муну кылып жанагындай же отоплениясы жок, же болбосо мындай кондиционери жок. Аны коеюн десе электричество жетишпейт. Ушуну силер мындайчасын айтканда под особый мындай анализ деп туруп ушуну карашыңар керек да. Бул дагы бир маселе. Экинчи маселе бүгүнкү күндө мынагы жанагы общепиттерге 8% деп самы да, от общего эме болот абы, кандай болот? Выручкасынан 8% коюлган. Ну, общепиттин принцибинде мындай пайдасы түзүгүлө боло берет. А навайканаларга кандай кылып атасыңар? Мына шайлоочулар чыгып атышат ушул маселе боюнчачы. Аларга деген жанагы бу деген мисалы бирликтүү салык болсо 2% болот. Жанагы накталай эмес төлөгөндө. Накталай төлөгөндө 4% болот, да.
Эми бүгүнкү күндө мен мындай айтайын да, наубайканада иштеген жанагы предпринимательдер айтып атат да, биз бир нан сатсак ошону ККМге басып, кайрадан 2 нан сатсак ошону ККМге басабызбы деген мындай суроо чыгып атат да. Ушул боюнча кандай? Албетте, бул деген жанагы мыйзамдын талабы да. Мисалы жанагы жарандар менен ошондой расчеттор болсо, милдеттүү түрдө колдонуш керек болот да. Бирок азыр бул Бишкек менен Ошто график боюнча колдонушат. Калгандары ошо график боюнча жана эмки жылда ошо график барды өзүнчө өткөнгөчү. Дагы бир суроо да, биз бүгүнкү күндөгү биздин негизги максатыбыз бул субъект предпринимательстволордун иштерин мындай облегчить бериш, чогуу иштеш, мамлекет менен ишкерлик мындай партнерство кетиш керек да. Бул бир. Экинчиси мисалы үчүн бюджетти толтуруу. Үчүнчүсү инвестицияны мисалы үчүн алып келүү мамлекетке. Төртүнчүсү устранить коррупцию, туурабы? Бирок ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө бул жерде бир нече проблемалар бар экен. Мына статья 106-да. Единую налоговую декларацию обязаны составлять и предоставлять дейт. За период, начиная с 23 года, на физическое лицо, получившее налогооблагаемый доход, все граждане КР, проживающие внутри и вне КР деп атат да. Эмне бүгүнкү күндө биздин мигранттарыбыз налоговый декларация толтуруш керекпи? Жанагы бул всеобщее декларирование этаптарга бөлүнгөндө, азыркы жылы мына ушул жылы тиги былтыркы жылга тапшырат милдеттүү түрдө бул кайсы категориялар. Бул деген жана биздин жаран мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер жана башка эме жеке жак жанагы салык төлөөчү мүлкү бар болсо, ошолор эле тапшырат да. Анан этап боюнча эмки жылы мисалы жанагы международный организацияда иштегендер ошентип этап менен бөлүнгөн да. Жок, мен сиздерге мигранттар единый мына жерде пункт статья 106 пункт 3 части 3 за период начиная 2023 года деп жазылып атпайбы? Граждане КР внутри и вне это сам Кыргызской республики деп. И более того, силер бул жерде усиливающее имя жазып атасыңар. Мына жерде орысча жазылган. Не предоставление единой налоговой декларации, а равно представление единой налоговой декларации с недостоверным, неполичными или искаженными сведениями или неуплата налога, установленные сроки, влекут предупреждение или наложение штрафа на физлицо размера 10 расчетных показателей. Бул бүгүнкү күндө биздин мигранттарыбыз резидент болуп, российский субъект Россияда иштеп атышат, мисалы үчүн Кытайда иштеп атышат, Турцияда иштеп атышат, Америка, Европа мамлекеттеринде иштеп атат да. Бүгүнкү күндө биз аларды ар бирин, более того, силердин штрафыңар эгерде вдруг единый налоговый декларация тапшырбаса, биз аларды кайра бардырбай коебуз деп атасыңар бул жердечи. Мына жердечи мына силер мына налоговый кодексте вообще мына туура эмес иштелип чыкканын мен бүгүнкү күндө айтып коеюн да. Почему? Потому что биз аларды поощрять этишибиз керек. Жылына 3 миллиард доллардан ашык акчаны ошолор алып келип атат. Мамлекеттин экономикасына бүгүн ошолор мындайчасын айтканда чоң салым кошуп атышат. Ошолордун алып келген акчалары менен биз бүгүнкү күндө мамлекет кармалап атабыз. Ачык айтканда, мурда 200 сом салган экенсиңер в виде штрафа, если болбой калса. Азыр болсо огромный штраф салып атасыңар, 10% деп атасыңар. Эгерде 50 000 сом алып иштей турган болсо, 5 000 сом жанагы штраф деп жазып атасыңар бул жердечи. Это неправильно. Это очень неправильно. Вот, например, силер мен бүгүнкү күндө ушундай түшүнөт элем да, бүгүнкү күндө эгерде муну налоговый кодекс, налоговый кодекс, урматтуу депутаттар, налоговый кодекс эгерде ушунун 3төн 1-ин алып салып туруп, налоговый кодекс алып келген болгондо бүгүн мен айтат элем, да, действительно налоговый кодекс упрощенный, мындай элге жеткиликтүү, мындай жалпы тил менен айтканда доступный, качественный, сапаттуу налоговый декларация алып келсиңер деп. Бирок муну мурдакы налоговый декларациядан 2 эсе көбөйтүрүп салыңар мончу жигиттер. Мына Грузиянын реформасында 3 эле налог мындай төлөнөт да, ошолордон үйрөнүш керек. Башка өлкөлөрдүн жанагы практикасын перенимать этиш керек. Бүгүнкү күндө биз мындай мисал үчүн мен барып туруп, мисал үчүн налоговый инспекцияга единый налоговый декларация бүгүнкү күндө толтура албайм. Мына
Bir misalda айтып коеюн. Жана күнү bir компаниянын бухгалтери барып туруп, налоговый инспектор менен сүйлөшүп отуруп, жарым сааттын ичинде толтурду. Налоговый декларацияны жарым сааттын ичинде. Биз бүгүнкү күндө онлайн форматта отабыз, цифровизацияда отабыз. Биз мамлекетибиз астыга кетсин деп отабыз. Биз бирок бүгүнкү күндө муногу налоговый декларация менен мен ойлоп атам. Бул менин лично өзүмдүн мнением. Муну налоговый декларация менен мы далеко не пойдем, ребята. Ошондуктан налоговый кодекс ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү күндө доступный, мындай элге түшүнүктүү, мындай изменение дополненияларды киргизишибиз керек. Мисалы үчүн даже конституцияда алынган, эгерде жанагы даже правонарушитель, эгерде жана мурдагы эмеден караганда облегченный статьясын карайт, туурабы эмеспи? Бул жерде тоже ошону карашыбыз керек. Мына мисалы үчүн налоговый эмеде 6 жылды берип атасыңар, жана пения тияктары мененчи. А налоговыйга эгерде переплата калса 3 жылды коюп атасыңар бул жерде срокту. Вот эти моменты посмотрите. Деле 6 жыл, бул зеркально, да, 6 жыл эме боюнча, переплата боюнча дагы и задолженность болсо да 6 жыл бир эле срок бар, да, и срок исковой давности деген. Ошоңуз бүттү? Рахмат, мен акыркысын айтып коеюн. Ана мунугу жанагы указ о земельном кодексе Кыргызской республики мына хозяйственный субъекттер деп атат. Мисалы үчүн жер үлүшүн алган дыйкандар кандай болуп калат? Мына мисалы үчүн барып туруп алар дагы Министерство юстициядан жана бардык жер налогторунан кутулат деди, туурабы? Төлөнбөйт деди, президент, указ чыкты, туурабы? Это правильный указ, это, я считаю, это элге мындай жеңилдик болду. Бирок ошол эле мезгилде мурда жанагы жер үлүш алып иштеп жүргөндөр, 20 соткасы, 1 гектар, 1,5 гектар, бирөөнүкү 200 гектар, ошолор кандай болот? Как будет это самое? Бул жанагы айыл чарба багыттагы жерлер боюнча айтылып атат. Мына указ былтыр декабрда чыккан, бирок деген ал деген бул жаңы салык кодекске кирилбей калганда, ошондуктан азыр мына экономика министрлиги тарабынан жаңы ошо мыйзамдын долбоору иштеп чыккан. Азыр деген коомдук талкууда илинип турат. Ошону мына жана процедура боюнча бул жогорку кеңешке жакында кирилет да. Ошо указдарды жана реализация боюнча мыйзам болот да ошо. Мен сиздерге дагы бир жолу сунуш катары ошол жанагы ири базарлар менен мисалы үчүн патенттин жанагы проценттик соотношение көбөйтүрсөңөр дагы аларды бүгүнкү күндө мына сиздер 3 ай срок бериптирсиз, ошонун негизинде булар токтошту да азырчы. Ошолор менен мындай жакшы мындай ишти алып барсаңыздар түшүндүрүү иштерин демекчимин. Рахмат.